тири шумдук, кездер коштоп ыргагын, тирүүлүгүм, азабым да, жыргалым. Сүйүү, тазалык, мекен тууралуу чыгармалар менен таанылган Зайырбек Ажиматов мындан туура 2 жыл мурда 44 жашында каза болгон. Анын эмгектерине алып акын жазуучулар да, адабияттын астанасын жаңы калемгерлер да суктанып келишет. Көзү тирүүсүндө нөлү көп жылдар, жүрөктөгү бороон, жалгыздык, мел-мил аттуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Эми анын эмгектеринен турган жаңы 2 китеп датасы жок күндөр Доско кат аталышында басылып чыкты. Ырларын окуп көрсөңөр, поэзиясы өзүнөн өзү ырдап турат. Николай Заболоцкийдин айтканы бар, поэзияда 3 нерсе болуш керек: мом, мысль, образ, музыкальность. Ошол ой да бар, образдуулук да бар, анын эң негизгиси музыкалуулук. Өзүнөн өзү ырдап турат. Өзүнөн өзү дирилдеп ырдап турат. Ушундай назик. Муну сөз менен бир айтып берүүгө болот да, бир түпкүрдө жаткан бир нукура, бир назик дүйнөдөн сыбызгып чыккан поэзия да. Күчтүү бирден бир акындардын бири болгонун биз Зайырбек байке турмуштан өткөндө дагы бир жолу сездик да. Себеби ошол ырлардын ар бир сагында өзү жашап, өзү түнөп, турмуштан тарткан азаптарын эч бир жашырбай ачык жазып, сүйүүлөрүн жазып, махабатын жазып, ушундай бир абдан терең жазган экен. Сурак болот бир кезде баарыбызга, суроо жайт өрт койгон өзөгүңө. Ажиматовдун ата журтка арналган ырларда окурмандарын кайдыгер калтырган эмес. Ыр саптары көпчүлүккө дем күч берип, мекенди сүйүү сезимин ойготот. Көтөр башты деп ырдап атпайбы? Көтөр башты улутташым, кандашым деп, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму колго айланып калбасын деп. Башты көтөр, позитивдүү, алдыга умтулган идея. Адабият негизи ошол да. Адабият эмне артыкчылык? Адабият идея, анан драматизм, анан көркөм образдык ой жүгүртүү да. Зайырбек Ажиматов адабиятта да, журналистикада да өз ордун таба алган. Ыр саптары менен чектелбей, курч макалалары менен да таанылган. Гезитте, радиодо да үзүрлүү эмгектенди. Өзүнөн кийин өсүп келе жаткан жаш акындарга кеп кеңешин айтып, жардамын аяган эмес. Жаштар анын журналистикадагы эмгектеринде өзүнчө китеп кылып басып чыгаруу демилгесин көтөрүп жатышат. Макалалары, ошол учурда өзүнүн акын катары берген маектери, бул ушулар изилденбей атат да. Өзү дагы макалаларды аябай жазса, 2012 жылы мен жаңагымда чок иштешип калдым бул киши менен. Бул макаланы аябай жазчу да. Анан ар бир темесине жоопкерчилик аябай күчтүү эле. Ошолорду бир изилдеп, архивди аңтарып көрүш керек болуп атат. Буюрса ушуну жай ичи ишке ашырып бир күзүндө ушуну да бир китеп кылып чыгарып койсокпу деген ой болуп атат. Зайырбек Ажиматов 1976 жылы 27 майда төрөлгөн. Көзү тирүү болгондо бүгүн 46 гана жашка чыкмак. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Көкүлбеков, Ала Тоо 24.